Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөшаалардын 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен акыйнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди Кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Эл аралык маанидеги бир катар иш-чаралардын алдында турат. Анткени алдыда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму 6-чы көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлгөнү тургандыгын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Демек, Ырыс Ордонун ишке кириши учурдун талабына жооп берген маанилүү кадам деп айтсак жаңылышпайбыз. Да, уважаемые телезрители, это не просто новый архитектурный объект в столице. Рыс-Ордо – это комплекс государственного значения, который предназначен для проведения крупных международных мероприятий, саммитов, форумов, официальных приемов, переговоров и других мероприятий высокого уровня. И уже в ближайшее время эта площадка готовится принять важные масштабные международные мероприятия, в частности, юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также мероприятия в рамках 6-х Всемирных игр кочевников. Рас айтасыз, кесиптеш, чын эле алдыда көчмөндөр оюндары жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу иш-чаралар алдыда дагы көп турат. Ошондуктан бул Ырыс Ордонун ачылышы эл аралык маанидеги кызматташтыкты бекемдөөгө, чет өлкөлүк жана кызматташ өлкөлөр менен алака катышты бекемдей турган борборго айланып берүүсү керек. Ырыс Ордо Конгресс борбору Бишкек шаарындагы 14,7 гектар аянт тейлеген ири масштабтуу комплекс болуп эсептелинет. Анын курамында борбордук имарат, 8 мейман үй жайгашкан, чоң жыйындар залы Санжыра деп аталат. Бул зал кең ири курамдагы расмий жыйындарды, конференцияларды, форумдарды жана ири жалпы эл аралык маанидеги чоң жыйындарды, курултайларды өткөзө турган зал экендигин айта кетели. Кичи жыйындар залы насыят деп аталып, чакан курамдагы жолугушууларды, жумушчу кеңешмелерди жана тар чөйрөдөгү талкууларды өткөрүүгө даяр. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Ortadan tosuğa! Bravo! Bravo! Hurmatlı Kırgız Respublikası Prezidenti, Kurallı Güçlerinin başlı kolbaşçısı, Улуттук гвардиянын өздүк курамы Ырыс Ордо мамлекеттик Конгресс борборун ачууга даяр. Кол башчы полковник Исаков.
Президенті Садыр Жапаров Ырыс Ордо мамлекеттик административдик имаратына келгендигин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мамлекет үчүн маанилүү болгон кайсы бир ачылыш аземдерде ырым катары белгиленип келген Кыргыздын нукуралуулугун белгилеген термини өлкө башчысы жандырды. Азыр эми чоң жыйындар зал өтүүчү Конгресс борборго өлкө башчысынын багытталгандыгын көрүп жатасыздар. Да, уважаемые телезрители, мы только что увидели, как президент Кыргызской республики Садыр Жапаров прибыл к Конгресс-холлу Ырыс-Ордо. Также он совершил обряд развязывания так называемого терме, то есть ленты или тесьмы с орнаментом. Это означает то, что Конгресс-холл Ырыс-Ордо официально открыл свои двери. И буквально через несколько дней в этом объекте, в этом здании пройдут крупные масштабные международные мероприятия. Бүгүнкү салтанатка Кыргыз Республикасынын президенти менен бирге министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Урматтуу мекендештер, ардактуу аксакалдар жана кадырлуу меймандар, бүгүн жалпы кыргызстандыктар жана борбор кала тургундары үчүн өзгөчө сыймыктана турган тарыхый күн. Ар бир элдин, ар бир мамлекеттин, ар бир борбор шаардын тарыхында анын эл аралык айдыңдагы ордун аныктай турган, сырттан келген меймандарга өлкөнүн даражасын көтөрө турган өзгөчө бир имарат жайлары болот. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда мамлекетибиздин дараметин жана келечекке болгон умтулуусун айгинелеген заманбап өнүгүүнүн жаңы символу катары Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышына чогулуп олтурабыз. Ырыс-Ордонун ачылышы Кыргызстандын эң башкы байлыгы болгон эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата эң сонун белек болуп турат. Алгач жаңы ийгиликтердин башаты болсун деп аруу тилек кылып, куттуу имараттын Ырыс-Ордонун ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу замандаштар, бул заманбап конгресс борбордун Ырыс-Ордо деп аталышында терең маани жатат. Кыргыз элинин кылымдар бою келе жаткан улуттук философиясын жана улуу тилегин камтыган бул сөз бүтүндөй бир элдин бакубатчылыгы, берекеси, ынтымагы менен токчулугу өңдүү жараткандан берген бардык жакшылыгын туюндурат. Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, береке төгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт.
Ошондуктан бул Конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышы өлкөбүзгө бакубатчылык чакырган, мамлекетибиздин ырыскысын арттыра турган, кут төгүлгөн ордо болсун деген улуу тилекти, изги ниет билдирет. Бул жерге кадам таштаган ар бир чет элдик мейман, ар бир мекендешибиз Кыргыздын ырыс кешигин, берекесин, меймандостугун жана дем күчүн сезип турсун деп тилейбиз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Ырыс Ордобузда өлкөбүздү ар кайсы мезгилдерде 35 жылдан бери башкарууга катышкан инсандар, депутаттар, министрлер, губернаторлор чакырылып, сиздер менен бирге баарыбыз чогулуп олтурабыз. Эгемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек, анын келечеги дагы бир. Мен бир нерсени ар дайым кубанам, мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетет элем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда, ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула, Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөшаалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен ак ийнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу тыныштыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз. Мына ушундай шартта өлкөбүздө ири эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, жогорку деңгээлде өтө турган аянтчалардын болушу албетте азыркы замандын талабы. Ырыс Ордо жалпы аянт 39.000 шарчы метрден ашкан. Бир убакта 2000ден ашуун конокду кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу Конгресс борбор катары курулду. Анын курамында 1238 орунду курултай конференц залы, 1000 орунду банкеттик зал, 235 орунду пресс залы, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кеңешмелерди жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарын, мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот.
Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Ошондой эле расмий делегациялар менен жогорку даражалуу конокторду жайгаштырууга арналган 8 конок үйлөрү курулду. Бул үйлөрдү дагы коммерциялык негизде акы төлөө менен чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу конокторуңуздар үчүн пайдалансаңыздар болот. Кудай буюрса, Ырыс Ордо Конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, Жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, Түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат. Буюрса, бул жерде кабыл алынган тарыхый чечимдер, түзүлгөн эл аралык келишимдер, дүйнөлүк тарых барактарында Бишкек декларациясы же ынтымак Ордо келишимдери деген ат менен кылымдарга кала тургандыгына терең ишенемин. Кадырман калайык калк, бул долбоорду ишке ашырууда биз имараттын коопсуздугуна, практикалык маанисине, шаар турмушуна тийгизе турган таасирине жана логистикасына өзгөчө көңүл бурдук. Ынтымак Ордонун да, Ырыс Ордонун да айтылуу боз бөлтөктүн этегинде жайгашуусу бекер жерден эмес, бул ары символикалык көрүнүш. Кечеги тарыхыбызды жакшы билген аксакалдар, тарыхчылар атактуу Түлөберди Баатыр атабыз дал ушул чөлкөмдөрдү конуштап келгенин, ал эми анын небереси Байтик Баатыр дал ушул жерде ордо тикелеп, элибиздин тагдырындагы тарыхый чечимдерди кабыл алып келгени айтылып келет. Кыргыз элинин эгемендиги жана коопсуздугу үчүн тикесинен тик турган бул эки залкар жана анын санаалаштары ушул аймактарда ири дипломатиялык кадамдарды жасагандыгын арбактар ыраазы болуш үчүн айта кетүү атуулдук парызым. Ырыс Ордонун инфратүзүмдүк артыкчылыгы анын стратегиялык жактан туура жайгашкандыгында экенин дагы кошумчалай кетейин. Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынычтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Имараттын заманбап футуристик стили менен Кыргыздын улуттук оюу чиймелери айкалышып, Бишкектин визиттик карталарынын бирине айланат. Буюрса, борбор калаабыздын бул бөлүгү шаардын архитектуралык деңгээлин бир топ жогорулатат. Эл аралык иш-чаралар өтө турган бул имараттын ичинде, ошондой эле ага удаалаш жайгашкан чет өлкөлөрдүн эң жогорку жетекчилери үчүн курулган конок үйлөргө Гапар Айтиев, Леонид Деймант, Давид Флекман, эл баатырыбыз Тургунбай Садыков баштаган искусство чеберлеринин колунан жаралган керемет эмгектеринин илиниши Ырыс Ордонун беделин көтөрүп, ар бир кыргыз уулун сыймыктандыра тургандыгын бөркүмдөй көрөмүн. Кыргыздын таланттуу сүрөтчүлөрү Жоомарт Кадыралиевдин, Савитжан Бакашевдин, Сатар Айтиевдин, Адылбек Байтерековдун, Талант Огобаевдин жана башка кыл калем ээлеринин тарткан сүрөттөрү бул көркөмдүү имараттардын маанисин арттырмакчы. Маселен, ошол эле Тургунбай аганын чебер колунан чыккан Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын бабаларыбыздын эстеликтери, Алп манасчы Саякбай Каралаевдин, кыргыз өңү аттыккан Сүймөнкул Чокморовдун, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү жана башка дал ушундай эмгектер улутубуздун уңгусун улап, кыргыз маданиятын чет өлкөлүк меймандарга даңазалайт. Ошентип бул жерде кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын, бийик эстетикалык деңгээлин чагылдырган өзүнчө бир чоң улуттук коллекциясы топтолду. Бул эмгектердин баалуулугун билип, аларды эл арасынан жыйнап, дал ушул Ырыс Ордого коюуну колго алгандардын эмгеги зор деп айта кетер элем. Сөзүмдүн соңунда Ырыс Ордонун курулушун
иш жүзүндө ашыргандардын башында турган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевка, ошондой эле иш башкармалыктын бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиремин. Ал эми бул имараттын долбоорун сызган архитекторлорго, күнү түнү талыкпай эмгектенген куруучуларга, инженерлерге рахматымды айтамын. Сиздердин колуңуздардан жаралган бул керемет имарат Кыргыз элинин жаратуучулук дараметин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жагдайды өзгөчө белгилей кетейин. Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору да, Бишкек арена стадиону да толугу менен мамлекеттин каражатынын эсебинен курулду. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул деген сөз Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн-түз далили десек болот. Бул сыяктуу ири курулуштарга ар бир кыргызстандыктын салымы зор деп айтар элем. Келип кетмен күрөк кармабаса дагы курулуп жаткан чоң долбоорлорду кош колдоп, кубаттап туруунун өзү дагы бул чоң салым. Эми алдыбызда дагы бир чоң милдеттер турат. Жакын арада эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ири иш-чараларга катышууга 20га жакын чет мамлекеттин башчылары келген турушат. Алардын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Мындай масштабтуу окуялар бүткүл дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп турат. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл, ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран, мыкты деңгээлде, так логистикалык менен, коопсуздук жана жогорку сапаттагы тейлөө менен оюндарды кара кылды как жарган калыстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө Кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салт санаабызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы. Биз Кыргызстандын жүзүн кооз сөздөр менен гана эмес, ушул сындуу ири иш-чараларды кынтыксыз өткөрүү менен дүйнөгө тааныта алабыз. Мына ушундай ири эл аралык иш-чаралар үчүн кучагын жайып, жаңы ачылып жаткан Ырыс Ордодо ар дайым өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө багытталган тарыхый чечимдер кабыл алынып турсун. Бул куттуу жерден Кыргыз мамлекетинин ырысы артып турсун, берекеси оргуштап ташып турсун деп тилек кылалы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ырыс Ордонун расмий ачылыш